Allahümme salli ve salli ve bari aleyhi. Niyetler turladыңар mı? Maşallah. Şunday var. Niyetler turlaydı. Anan keyin dardan düşündürüp koyun, Tak. Demek maşallah bu yerde aytып ötken göre alбастыктын себебинен göz тийүү деген aynul hasan. Demek bu yerde aytып ötken göz тийүү sıyıklardan ayırmalanıp turат. Бирок негизи bir. Göz тийүү кара дуа ayırmalanıp turат. Бирок негизи bir. Эмне себептен негизи bir dese, antkeni sebebi кейбир адамдын жөн эле мындай карап туруп окуп кызык көз тийиши мүмкүн экен. Кээ бири бар экен ушу көрө албастыктан көз тиет экен. Кандай хасид көрө албастык деген кандай десек, мындай маани определениясы бул. Сенде болгон нерсе эмне үчүн менде жок деген адамды бул көрө албас деп айтабыз. Түшүнүктүү болдубу? Демек, эми ошол эле мезгилде адамдарды окуткандар дагы, кара дубалагандар дагы алар да көрө албас болот. Экөө бир эле болот, көрдүңбү? Демек, көрө албастын көзү тиет экен, көрө албас адам сени окутат экен. Түшүнүктүбү? Демек, машалла экөөнүн эмнеси бир экен, айырмалып турат, бирок негизи бир. Сиз көз тийүүгө да сыйкырга да ишенбешиңиз мүмкүн дейт. Тилекке каршы сиз ишенбей койсоңуз эле 100% сакталып калбайсыз. Демек, буга түш токтолушубуз керек. Кандай десек, кээ бир адамдар мага айтат: "Молдоке, мен көз тийүүгө ишенбейм, кара дубаларына ишенбейм. Бул лохотрон, бул бизнес" дегендер бар. Мага көп айтат шуну. Анан унчукпайм мен. Эмне үчүн дегенде, анткенсе кээ бир адамдар бир нерсени сүйлөгөндө эмне болушу мүмкүн? Ширкке же болбосо жана Кудайга шек келтирип алышы мүмкүн. Кээ бирлер бар, мисалы, Кудайга да ишенбейм керек болсо дебиши мүмкүн мунун аркасында. Ошол себептен талашып тартышууда тактык билинет деген бул калп. Түшүнүктүбү? Талашпастан, тартышпастан бири-бирин шашпай укса адамдар, отуруп алып, үй бүлөдө деле ушундай. Эгерде мисалы болсо бир маселе болуп калса, эркек менен аял киши бир отуруп алып эле, эчтеке урушпай, талашпай, биринчи аялды уккула. Анткени аялдыгы баары эмоция болот. Аларда мындай эле өтө деле бир маанилүү нерсе кылбашы мүмкүн. Бирок эмоция менен ыйлайт, кыйкырат, сен ошондой угуп отура беришиң керек. Анан бир мезде оозу кургайт, анан өзү чарчайт, анан ыйлап кечирип коюш дейт да. Ошого чейин эмнекен угуп турушуң керек. Анан ошондон кийин ал эми аялдарга болсо айтып турган нерсе ушул. Качан аял эркек киши сүйлөп баштаганда ачуу менен сүйлөп баштайт. Эркектин ачуусу 5 мүнөт бүтөт. Демек, машалла, ошол 5 мүнөттөн кийин адам туура сүйлөп калат экен. Болду. Экөө чече турган нерсе. Ал эми аалымдар талаша турган болсо да ушундай. Түшүнүп атасыздарбы? Бирок айта турган нерсе эмне болду? Көп адамдар жанагындай бир жок дегенде Алла Тааланын Курандагы сыйкырчылар жөнүндө айткан, кара дуба жөнүндө айткан нерсесин каккан болот дагы, чоң күнөөкөр болуп калыш коркунучу бар. Түшүнүктүбү? Ишенсең дагы, ишенбесең дагы бар болгон себептен бул тиет. Көз тийүүдөн жана сыйкырдан ыйман келтиргендер да, материалисттер да, бутпарастар дагы эч кимиси корголгон эмес дейт. Уже белгилүү болду. Демек, bundan materialistsinби, коммунистсиңби, дагы бир ыймандуусуңбу, аалымсыңбы, заалымсыңбы, окумуштуусуңбу, эмнекен эч бирөө дагы андан сактанган эмес. Исламда ичи тарлык. Эгер мындай болбогондо, жөндөн эле баардык белгилер аркылуу көз тийүү, сыйкырга дал келген узак чарчоо синдрому пайда болуп калмак эмес дейт. Демек, бул жерде айтып аткан, экөөнү бир кичине кошуп койду. Кандай десе, анткени көз тийгенде да адам чарчайт, ошол эмесде кара дубаланганда да чарчайт. Деле божуне катуу деп анда кээ бирлер айтат го, эмне десе мен мындай айткандар бар. Хронический бронхитим бар дегендер бар. Кээ бирлер бар, мисалы алса, менде ошол жерде зоб бар дейт. Узловой зоб деген үйрөнүп алдым мен. Узловой зоб эле дей беришет. Узловой зоб. Ой, жокочу, мен мону иштесем,
Эмне айганмы дейт. Бар кете бер деп коесуң. 2 күндөн дем алган, кышылдаган жоголот. Боягында кысып аткан жоголот. Эмне үчүн анткенде көз тийгенде именно бул жерде бир комок турат дагы эле, ары кетпей, бери кетпей, ары кетпей, бери кетпей, бул жерде эле тура берет. Кысып эле. Аба жетпегендей болуп берет. Бул кете турган нерсе. Түшүнүктүбү? Эми муну эртерээк айтып ийди, мына ушундай деген сөз. Азыр жетем ошого. Түшүнүктүү болуп атабы? Молдо болуп калдыңарбы? Ушундай, шашпагыла. Демек, табигый көз күчү бар, барлык адам көрө албастык кылып же жамандык каалап инсан көзүн тийгизе алат. Табигый деген сөз кээ бир адамдардын көздөрү ок болот. Көздөрү ок болот. Анын мына илгертен угуп келгенсиңер, мисалы алса бир адам келип, сен сарайга мону сатмага. Ой, сат десе, деп тура бересиң го, сатпайм деп, дагы кымбаттасын депчи. Бирок кеткенден кийин коюң, жылкың буй өлүп калган. Эмне болду? Ошонун табигый көзү өтүп кетти ошого. Ошону берип салсаң, тигинен өзүндө, жүрөгүндө калыптанып коюп, тигине көзүн өзү соруп алат деген сөз. Мен дайым айтам, чабандарга, жанагындай биремелерге, сарайыңарга жөн эле ар кимди эле киргизе бербегиле. Сыртында сүйлөшкүлө. Түшүнүп атасызбы? Эгерде ошол адам же болсо мындай кылыш керек. Мындай бир сарайыңарга үйдүн жанына мындай чоңураак бир күздү тоголок күзгүн сайып коюш керек. Же чаптап коюш керек. Адамдар келип күзгүдөн карап, өзүнүн көзү өзүнө тийип, анан киргенде уже слаб болуп келет да. Сен айткан бага алат уже. Түшүнүп атасызбы? Адам бир нерсеге, көзүн бир нерсеге сайыш керек. Жана көз тикен деп коет келсең, момунтуран тикен чыгып калган болуп жатат. Бул өлүк мушук мага жакты да. Бирок жанакындай нерсе кылып албаш керек. Кээ бирлер бар, жана ширк болгон деңгээлде бир нерсени илип алышат. Такамака, аны муну ал көздү алдырбайт. Тескерисинче айткан нерсе, уруксат менен айна, эме зеркало, анан кийин берки жанакы кээ бир адамдын көзүн ойното турган нерселер бар. Жана кичинекей балдарга деле бияка мындай бир нерсени илип коет го. Анан жана көз мончок жөндөсө эмес, именно көзү окшоштуруп жазап, не обязательно. Бир нерсени бул жерге илип шалбырат илип койсо деле, ошол деле субханалла көз болот. Бизде болсо илгертен пешенесине көз сүкөп койгон. Бу да шариятта бар. Муну чоң улуу сахабалар кылышкан. Эмнеге кичинекей жаш бала көрүп, аябай жамалдуу болот турбайбы? Кел, көзүнүн үстүнө деп турам, көз сүкөп койбойт белеңер деп, өзүнө жерден муну көөнү алып туруп, мени сүкөп коюшкан. Көз тийүүнүн көздү алдыруу болуп эсептелет. Биз азыр көнүп калганбыз да, мен көп убакыттарда биз көргөзмөлүк жашайбыз деп ойлойм да, азыркы мездечи. Заборду деле сүрөтүн сырт каратып коюшат. Сыртын жазсаң, карасаң, ичин карасаң, ботко болуп жата берет. Үйдүн эле фасадын жасай беришет да. Карасаң, анан да бир сөз айтып коюшат, бир көрмөккө жан бермек депчи. Жаныңды бересиң да бир көргөндө түшө уже. Өлүп да калышың мүмкүн, субханалла. Көп адамдар ушундай нерседен анан кийин айтат, мага иш оңолбой калды, жүрүшпөй калды. Анан айтасың, ай, монтип койчу, мындай кылып койчу десең, ой, аны эмне бар, эл көрсүн деп жасагам да дейт да. Эл көрүп атса өлүп калбай болдуң да. Кээ бир адамдар ушундай хасаты ушуга жетип калат. Түшүнүктүү болуп атабы? Мына ушундай. Ичи тарлык жана жакшылык каалоо аң сезимдүү түрдө ишке ашса, ар убакыт зыян алып келет. Демек, ичи тарлык жана жакшылык каалоо аң сезимдүү дегени уже реально эле ушундай бир ичиңде койгон ниетиңде ушунукун жактырбай атасың. Эмне үчүн мында бар? Эмне үчүн менде жок? Мындай кээ бирлер бар го, мындай кетип баратсаң, мындай машина алып жайып көрсөң, акчаны каяктан эле таап атасың дейт го. Болду, уже адам билгизип койду, ачыктан ачык көрө албастыгынчы. Просто айтып ийди да. Каяктан эле таап атасың деген сөз болду. Ассаламу алейкум деп кайрылып туруп үйгө киргизбеш керек дейчи. Ушундай экен. Демек, эми карап турла. Ошол жаман аң сезиминде көрө албастык кылган адамдын көзү тийгенден кийин анын белгилери кандай болот? Даярбызбы? Демек, кара дуоюк окшош боло турганын айттык. Бир гана тажрыйбалуу адис экөөнү айырмалайт. Мисал алса, баарыңар эле, мен айтып берем, Кыргызстанда канча молдо болгон болсо, канча мечит бар болгонсо, мына 5,5 миң мечит бар. Ошо 5,5 миң мечиттин любой молдосун окута бер деп айтабыз. Эмне себептен? Анткени ал молдо болгон себебинен. Биз бирөөнү дагы жаман, буга барба, бунун бар деп айтпайбыз. Бул биздин принципке каршы. Негизи эле
илим алып, динди түшүнгөн адам эч качан бирөөнү жамандабаш керек. Эгерде сизди барсаңыз, бир адамды жамандап атканын көрсөңүз, мейли аалым дамыла болсун, дем салуучу болсун, андан кетип калыш керек. Болду, андан касиети качып кеткен уже. Кантип касиети качып кеткен? Болду, ал адамды жамандаганда эле болду, анын нур жок, ал бүттү. Ал бирөөнү доомат коюп атат, бирөөнү ушактап атат, субханалла. Караңыз кандай нерсе. Анын этин жеп аткан киши, бир тууганын этин жеп аткан адам да кантип сага дем салса деле оозунан кан бүркүйт да башка эмне. Ошол себептен машалла бирөөнү жамандап ушактап аткан адам көрсөңөр, андан качкыла. Мына дайым айтам. Ушакчы достон, ушакчы кошунадан кечирип койгула. Ушакчы шериктен, бирөөнү доомат коюп аркасынан жамандап чуркап жүргөндөн качкыла. Алардын жанында болбогонго аракет кылгыла. Эмне себептен? Анын зыяны сага бул дүйнөдө өтөт. Бул дүйнөдөгү зыян тийген ушуреки, сен ошол адам жөнүндө жүрөгүңдө күмөн пайда болот. Ал эми күмөндүн кебири күнөө деп Аллах айткан. Жүрөгүңдө бир адам жөнүндө күмөн пайда болгон болсо, мен ушундай ойлоп жүрдүм эле, көрсө ушундай бекен, бул жакшы эле адам деп ойлоп жүрсө ушундай бекен деп. Эмне болду? Сен аны билбейсиң. Бирок бирөөнүн айткан сөзүнө кулагыңа кирди дагы, сен адамды эмне кылып калдың? Аны жаман көрүп калдың. Жүрөгүңдө мухаббатың кайтып кетти. Мына бул дүйнөдөгү зыян ушул, сен эми өлгөнгө чейин бир адамды жек көрүп жүрөсүң. Бир жаман нерсеси бар да, бул жана цепная реакция дегендей да. Мисалы алса, бир кичинекей самынды эле колуңа жуй турган болсо, көбүк болуп кетип атпайбы? Мына ошондой эле адамды жаман көрүп кала турган болсоңор, бирөө аркылуу, ал аны телевизордон көргөндө дейли мейли, жосу кошуну көрүп кала турган болсоң, бир жерде отуруп кала турган болсоң, ошо жаман көрүүң күчөйө берет жана көбөрө берет. Акырында жүрөгүң баары ээлеп барат да, намаз окусаң да керек болсо ошол жерде тура бериши мүмкүн. Бул дүйнө зыяны ушул. Ал эми ахиретте болсо, ошол себепти ошол адам үчүн жооп беришиң керек болот. Анын аркасынан жамандаган үчүн кошулуп жамандап атасың да. Ага кылган күмөнүң үчүн жооп бериш керек болот. Бул дүйнөнүн ахиреттик зыяны ушуреки. Мына ошондой. Демек, машалла, ушул акыбалды туура түшүнүш керек. Демек, тажрыйбалуу деген сөздү айткым келип атат. Канча тажрыйбасы бар болсо, окуп аткан, дуа окуп аткан, дем салып аткан адамдын тажрыйбасы болуш керек. Ал тажрыйбада сиздер мисалы алса, канча адамды айыктырыптыр. Ошондон бар айыккандар бар бекен? Эмне кылат экен? Шариатка ылайыктуу экен? Кылган иши кандай эмне кылат экен? Деген сөздөрдү тууралаш керек. 4 критерий бар негизиндечи. Ошо тажрыйбалуу болгон себеп. Биринчи критерий ошо дин исламдан сабаты болуш керек. Акыйда, фык, усул деген нерседен түшүнүгү болуш керек адам. Экинчиси болсо, машалла, машхур, белгилүү болушу шарт. Эмне үчүн десе, анткени белгилүү болуш үчүн көп адамдар аны признавать этиш керек. Демек, машалла, үчүнчүсү болсо, ошол адамдан айыккан адамдардын саны. Төртүнчүсү болсо, ошол адамдын такыбачылыгын карайсыңар. Такыбараак бекен, фасык эмес бекен, сурайсыңар. Тамеки чекпейт бекен? Насыбай чыкпайт бекен? Кез-кезде зына кылып койбойт бекен? Керек болсо, күлүп аткандан бери карап коюш керек экен. Азуу тишин көрсөтүп күлбөйт бекен? Деген деңгээлде, машалла, такыбачылыгын карап, 4 критерий бар. Эгер ушул нерсеге туура келсе, анда ошого дем салдырсаңар, машалла, Кудайым буйрса, ошонун шипасын табасыңар. Дагы ар жакта чисто молдолор үчүн болгон 4 критерий бар. Мен айтпай эле коеюн. Аны издеп отурсаңар жиде окуйсуңар. Аллаху акбар. Тажап кеткен жоқсыңарбы? Мен сіздерге толығырақ түшүнүктүүрөөк болсун деген эле максатым. Мен бүгүн шашпайм, анткени бүгүн көчөн күндөн тез кылам да. Азыр ассаламу алейкум эле кыла берем мен силерге. Карап, бар, тарс чыгара берем. Канча күн тарс болду, бүттү. Бат-баттан чыгарам, дарым берем, чыгарып салам ушундай. Так, демек, биринчи кезекте психикалык жана физикалык өтө алсыздык. Бул экөөнү билдик. Демек, адам психикалык болгондо керек болсо жинди болуп калышы мүмкүн. Көз тийгенде адам кадимгидей жинди сыяктуу болуп калат. Мен көбүнчөсү мындай кичинекей жаш балдарды алып келип атасыңар, өзүңөрдүн кыздарды алып келип атасыңар, балдар 14 жаштан 25 жашка чейинки балдарды алып келип атасыңар, кыздарды. Анан мындай карап туруп эле, бар 10 күн келип катасыз. Уже белгилүү, ал психикалык жактан эмне болду? Көз тийген ага. Ошонун себебинен уже жабыркады. Агрессивный болуп калды. Эч кимди жактырбай калды. Урушкусу эле келип атат. Үйдөн качып калды. Арак ичип баштады. Сигарет чегип атат. Энесине, атасына душман болуп атат.
аябай бир жакшылык эмес өлгүсү келип атат. Бул психолог бул жабыркады. Физикалык болгондо мындай карап коесуң. Так семирип атабы же болбосо арыктап атабы болду. Демек, машалла, алсырап атканын карап коебуз. Бул бүттү уже. Бул Кудай насип кылса максимум 3 айда, минимум 10 күндө иншалла кадимдей ордуна келиш керек, Кудай насип кылса иншалла. Андан кийинкиси, мына айттым жерде, дайыма чарчап туруу, аябай эле чарчай берет. Кичинекей эле чарчайт. Бөтөнчө мынакей боул тарап, мына бул төштөн баштап, бул моюн тарап, башы, чачтын арасы тердей эле берет. Териле баса берет. Мына кичине басып койсо да тердейт, сүйлөп койсо да тердейт. Анан кийинкиси ушул төш тараптан эки далдын ортосу эле куушурат. Эле баягы өзүнөн бир как будто бир үстүнө толуктура жүгүлүп койгон эме деп эле. Анан кийин дейт, үшкүрүнбө, үшкүрүң уй жегир дейт го. Мен чоң апам ушундай айтчу. Көрсө бул бекер айтпаптыр да. Илгерки мотивациясы мощный болгондо такыр болбосо көлөчү менен коюп калчу эле го. Азыр болсо башкача. Чоң апам көлөчүн далай жедим менчи. Ушундай. Демек, машалла экен, мына эң биринчи белгиси эмне болду? Чарчаган үчүндө арыктоо, жүдөө. Арыктап, арыктанды башкача арыктайт. Тамак жейиле берет. Бирок жанагындай сен ийне жутуп алгансың дейт го. Жейиле берет. Чучукту керек болсо туруп селком жутуп коюшу мүмкүн. Бирок арыктай берет. Тамак жебей калышы мүмкүн. Бирок бул редкий случай болот. Чүнкү бул уже жиндердин көзү тийген болот. Адам көзү тийген эмес, жиндердин да көзү тийет. Мына ошондо болот. Демек, машалла эси арыктоо, анан жүдөө, өзүн өзү карабай калат. Сасып тура берет, жуунгусу келбейт, кийим кечендер алмаштыргысы келбейт. Кээ бир үйлөргө барганда, мен мындай карап туруп эле сразу бир суроо берем. Акыркы жолу качан бир талпа калдың эле дейм. Бир дүкөндөн бир жаңы нерсе үйүңө алып кирдиңби дейт. Мындай эсептеп башташат. Сенден да сураган бе? Ошо. Мен ар бир келген адамды билем да, тааныйм. Ошон үчүн эмне сураганды унутпайм. Силер мага эмне айтканыңарды унутпайм. Анан кээ бирлериңер мындай кайталап не обязательно магачы. Чүнкү эми карагыла. Суранарбы? Канча качаган десе, уже эгер 3 жыл болуп кетсе, эч нерсе албаса, үйүнө жок деп бир нерсе келбесе, бүттү, ошол үйдө көз тийи бар. Ошол үй жүдөп баштайт. Эркек менен аял бири-бирине кыжалат болуп эле, балдарга бир-биринин болуп ысып эле, бутуң ысып, колуң муздап, бутуң муздап, колуң ысып эле жинде боло бересиң. Үйгө кирсең эле аялыңды көрсөң, как будто жанагындай бир стерва тургандай болот. Күйөөңдү көрсөң эле монда как будто бир колтогоно бир аю тургандай болот. Короче, ушундай да. Анан кийимдердин баардыгы сөлпүк болуп калат. Биягы сөлпөйүп, тиягы сөлпөйүп, эмне кылаарын билбей эле. Кээ бир сөздө кыпкырса сүйлөйсөм, унутуп калган сөлпүк деген сөз бар, билесиңерби? Бул кыргыздын сөзү. Мына ошондой бир шелпейип десең туура эмес болуп калат. Сөлпүк деген сөз кийимге байланыштуу. Шалпыйып, шелпейип деген сөз бул адамдын баскан турганды каралат. Майтаман болуп калганын айтабыз. Карагыла. Демек, машалла ушундай үйдө да жүдөйт. Анан кээ бирлер машинесин карап калып мынтип келип. Мындай карайм да машинесин мынтип баштан карап 570, 600, 700 болушу мүмкүн, 300 болушу мүмкүн, бирок машина мынтип карап койсоң эле жетиштүү болот. Ишенесиңерби? Эмне үчүн дегенде, ошол машина да жүдөйт. Ошону мындай айтканда, аны айтып коем, шакирт айтып коем, могуга бир аят үкүсүн окуп чачып койчу машинесин деп коем. Түшүнүп, экинчи белги сайыс болду? Жок. Биринчи сал. Арыктоо туура, экинчиси, үчүнчүсү? Жок. Жүдөө болду мына. Мен аны чачып салдык да мындайчы, уже арыктоон чачып салдык. Жанагындай жүдөөнү чачып салдык. Мында баштапкысын эстеп калдыла. Үйгө барганда болду, азыр унутуп калышыңар мүмкүн. Азыр бир аздан кийин үйгө баргандай болду болосуң, уже мындай эле киши караган келе берет го. Автобуска чыккым келбейт кээ бирдечи. Автобуска түшүп алып мындай карай бересиң. Кадат кылып койгондо профессионалдуу да чындыгында. Мындай катты бирөөнү карап атса эмне карайсың дейт. Так, маанайдын туруксуздугу. Мына эми ушул жерге келип анан иншалла карайбыз. Маанайдын
Маанай 5 тумар радиосу эмес. Маанай деген субханалла сиздин күнүмдүк эмоционалдык акыбалыңыз. Маанай ушул. Кандай туруксуз болот? Туруп туруп эле күлүп эле, туруп туруп ачуу келе баштайт. Туруп туруп бир нерсе жагат, бир нерсе жакпай калат. Керек болсо ачкинин туруп айтат да, мындай карап туруп ушу ачки дагы субхана сенин душман номер 1 болуп калат. Мындай коюш керек болуп калат. Мындай койсоң эмне үчүн биякта турат болот? Кайрыбек коюш керек болот. Маанайың бир орунда болбаган. Бөтөнчө эң жаман нерсе маанай бузулган ушул экен. Эч бир адамдын жакшылыгын көрбөй каласың. Только жек көрүп башталат. Мен 3кө бөлөм муну. Возрастной. Биринчиси 45+, экинчиси 55+, үчүнчүсү 65+. 45тен 55ке чейин башкача болот, 55тен 65ке чейин болот, 65тен өлгөнгө башкача болот. Үчөөнүн эмеси болот. Возрастной да болот бул. Мисалы алсам, аксакал данный моментте субханалла улуу баласын жаман көрүш керек. Туурабы? Эмне үчүн? Анткенсе бул возраст ушундай. Ушул иш кылып аткан баласы деле, иш кылбаган баласы деле жаман көрүп баштаса, и память автоматически жоголуп баштайт. Түшүндүңүзбү? Эмне үчүн бул? Анткени возраст. Ушул мезгилде үчөөнү жаман көрүш керек. Улуу баласын жаман көрүш керек, аялын подозрение кылыш керек. Үчүнчүсү постоянно мындай айтканда коркунуч болуш керек. Бул ошол маанайга байланыштуу. Маанай перепад температурада болот. Андан кийинкиси өзүн көзөмөлдөй албоо. Жана машина шоферлор кетип баратсаң, сөгүнүп эле жүргөнүн көрөсүңөр го? Бул точно көз тийген. Ал уже болду уже. Ал постоянно сөгүнүп эле, оозунан энеңди баланча, энеңдин байталы түшпөй калса, анда субхан бул уже ойлонуш керек уже. Же болбосо мисалга алсак, дайыма эле бирөөгө мындай туша эле мушташып башташым. Же болбосо дагы бир нерсени мындай иши мындай сындырып ийип, же болбосо жанакындай эме үйдөн барып мындай идиш аякты алкалап ийген, мунун баардыгы ушул көз тийүүгө кирет. Айтышам мүмкүн да, кээ бир бул илгертен эле ушундай деп, илгертен эле көз тийген агачы. Мурун эле ошондо кээ бирлер мисалы айтат го, атам жаман, анан тигинтет, минтет, ушинте берет. Анан алып кел дейм да. Анан мынтип сүйлөшө келсең, акылдуу, ордорду менен сонун бирөө айтат да, ачууну эле тыя албайм дейт да. Беркел деп турайын, шилдене бир бергенде машалла субханалла, ачуусу кетип калат. Эмне себептен? Ал уже ошону көтөрө албай калат. Түшүндүңүзбү? Түшүндүңүзбү мени? Түшүндүңүзбү? Эмне болот экен? Адамдын ачуусу дайыма келип калат экен. Шашмалык бул көз тийгенде сөзсүз болот. Билбейм дейт го. Мен мисалы алсам, мага мындай бир окуям болду. Келдим, аны эмнеге деле шаша бердим да, өзүм түшүнүп атам. Эрмек, шашпа, эмне болуп атасың деп отчет берип атам өзүмчө. Токтотуп атам да. Шашпа, каяка болдусуң? Жаназадан келдим. Жаназадагы барганда эле бир апа бетимен өпкөн эле болгон да. Точно эле денем дүрт деди. Анан ошондон баштап эле мындай көзүм алактап эле, эмне болуп мындай тездик менен эле өлгөн адам бар, өзүм тоголото калып, жууй калып эле, жуу турган адамдар бар да. Ар түрдүү бер келбечи мен жууйм деп эле жууп баштадым да. Ойлоп атам, что-то эмне болуп атасың, что-то не тосуң. Анан жууп эле, кепинде эле тесин өлүктүмөн көтөрбөйсөм, мага жеп жеңилдей сезилди. Көз тийген адамда күчтүү сыяктуу болуп калат мондай жанагындай. Аллаху акбар. Анан эмне кылыш керек? Тездик менен жаназа окудум, элдин баарын уруштум. Бир айтты, молдо бул эмне болуп калгансың? Койчой. Элдин баарын тизип алып уруштум, көрчү. Жарым саат урушуп алыптыр, билбейм, убакыт өтпөйт. Жаназага тургузуп негизи өмүрүндө андай кылбайт элем да. Анткени жаназанын алдында сүйлөнүп мен макуло катар билем. Жана жаназаны коюп, анан кечке шарият ура берет го. Андай болбойт. Ал шарият боюнча жаназаны тездик менен окуш керек. Ал өкүм ушундай. Шашылыш керек. Кыз турмушка чыкканга даяр болсо, күйөөгө шашыш керек. Үйүңө конок келсе, аны коноктогонго шашыш керек. Жаназа даяр болсо, жаназа окуганга шашыш керек да. Ушу үч нерсе шашылыш керек. Анан ушундай кылып туруп жаназа окуп келип, коюлуп келди. Анан үйгө шофер деп атам, тез жеткиз деп атам.
Ama başlığımды unutup kalıptım molda koya turgan. Anan gel, ebe kıldım. Nivaga, iğnimde nivasına gele beri depti, nivasına alalım. Anan gel, leskozdu gözde şaşıp bardım. Ne bileyim şaşıp bardım. Bilmeden geldim, oşol жерден gelip tettiği жерден dövege çıkıp atpaysan aylığa. Oşol жерден bilmem, короче, машинам тоғылам кетти. Жанагындай, мындай карасам халалкада сол калыптыр. Бирок бир жеринде царапина жок же. Анан келип апам ошондо машинадан түшүп алып, чуркаган боюнча баратам үйдү көздөйчү. Үйгө келмечи, эмне болду? Авария болуп машина калды жакты. Апам ай токточу деп токтоп турган кезде мындай бар, апам мындай илгери жана газета эмес беле. Газетаны тытып тургандан кийин билен сук-суктоду деп кекирип ийдим да. Мынча эле башым айланат. Көрсө башым менен тийген экен машина авария болгондочу. Эмне болуп атат? Түшүнбөйм да. Көрсө ошондо мага көз тийген экен. Көрсө биз көп убактарда жанагындай орустар деле жанагындай посидим перед дорожкой деп коет го. Бул анда эле бир нерсеси бар да, жана ушул мындай шашпаш керек экен да, көрсөчү. А шашып баштасаң, бул уже сен ойлонушуң керек. Шашып барып, эмне болду? Жана авария болду. Шашып барып жана кээ бирөө мына башыңардан ушул нерсе өткөн. Кээ шашып эмнеге шашып атканын билбейсиң да. Кээ бирлериңер айтат ой, жөн тура турчу, шашпай деп көчөндүр 4-5 жөн айттым. Анткени көз тийүүнүн анык белгилери бар. Бул баштан өткөн нерсе. Шашмалык бул көз тийгенде болот дайыма. Түшүнүп атасыздарбы? Общий түшүнүктүү болдубу? Бул баштан өткөн нерсени айтып бератам сиздерге. Мынакей, демек көз тийгенде мына ушул бир нече белгисинин ичиндеги 4 белгиси ушул экен. Эгер дайыма ушул нерсе белги болуп аткан болсо, анда машалла сураныч эмне кылышыбыз деген первый доброчебный помощь деген бар, туурабы? Демек сиз өзүңүзгө өзүңүз биринчи эме кылышыңыз керек. Эгерде балаңыз, кызыңыз, аялыңыз, күйөөңүз, бир тууганыңыз, досуңуз ушинтип аткан болсочу, отур дейбиз да, мына карап турула. 4 сүрө окуйбуз. Биринчиси Фатиха, кайсы экен? 11 жолу окуйсуңар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Илал ая вала далин. Geçeyim. Ekincisi Bakara Suresi'nin baştaki 5 ayeti. Alif, Lam, Mim ilal ayet muflihun. Üçüncüsü Ayatul Kursi. Ayatul Kursi'ni 11 yıl okuyoruz. Kaç yıl okuyacağız? Maşallah. Dördüncüsü Bakara Suresi'nin ahırkı ilk ayetini. Amanar Resulün ilal ayet çeyin. Kavmül kafirin. Fansurna alel kavmül kafirin deyen için okusar. Ali İmran'dan Şahidallahu annahu la ilahe illa huve vel melaiketu vel ulul ilmi qaimen bil qist deyen ayet var. İlk ayet. O şu ayette inna dine indal islam deyip ayağını çeyin okusar. Anda 4 süre oldu ve 4 ayet oldu. Şu 4 ayette okusar. Eğer kim degin bunu bilbese, anda Fatiha 11 yolu, Ayatul Kürsi'nin 11 yolu, İhlas, Falak, Nas Suresinin 11 yolundan okusun. Buğa efektisi tezlik menen ayıktırıp alasaňar, anda bir çaka suunu alıp kele koyla. Şartlar 5 litrelik su. Ayırma yok. Kebirler turat da suda legedini alayım je, tikin alayım mı? Ayırma yok. Su olsa boldu. Bakıl mı? Oşoq ele üylebeysiňer. Bunda oğuzdan valı okutasıňar emilekini. Fatiha'nı 11, Ayatul Kürsi'ni 11, İhlas, Falak, Nas 11 yolunu okusaňar da anan oşol oğurup atkan adamga juun deysiňer. Onda bir piyalaga tolturak içilip igile, anan juuntuğa birazdan içi şar da ötüp ketet dagı, dep ele oturup kalat. Ermek bolmagy gerek jok boldu. Түшүндүкпү? Bunu biz subhanallah janagı первый доброчебный помощь деп коебуз. Эгерде кичинекей бала чыркырап ыйлап, түн ичинде кыйкырып ыйлап атса, ага да көз тийген болот. Кыргыз айтканда кирине сук кирипти дейбиз. Эми ага кандай кылабыз десек, мына эмелек айтып аткан эле Фатиханы 11 жолу окуп, бирок балага өзгөчө нерсе шуреки, ушул көмкөрөсүнөн жаткызып туруп, көмкөрөсүнөн төбөсүнөн кармап туруп, төбөсүнөн Бисмилла деп бу эмеден кырар каменен
позвоночник деп коебуз, позвоночник бутунан мындай сүрүп бисмилла деп биринчи башка, анан кийин эки далдын ортосунда аны 3 кошконго үйлөсүңөр, машалла бат эле бала айырып кетет. Осуруп ийет. Жел чыгарып ийет. Макулбу? Анан ушул менде бул 11 жолу окуса болобу? болот, аксагалоо болот. Макул, мына 11 жолдор окуйсуң ушундай. Эмне үчүн атам? Бат-баттан дем салганга аракет кылгыла. Анткени бала ийилип баштайт. Эмне үчүн дегенде аркасынан ийилет да, анан көптөн балдар чарчап калган балдар көрсөңөр керек. Чарчап калганда далысы эмеден баштап күгөрүп калат. Шилиден баштап аяны же көрүп калат. Биз баланы мынтип көз тийип чарчап калыптыр деп билип коебуз да, билечи. Анткени мен жаназада көп окуйм да. Ушундай. Ошол себептен машалла мына ушул амалдарды иншалла кылсаңар, Кудайым буйрса, сиздер өзүңөр туура кылган болсо. Бунун баары тең тажрыйбанын негизинде. Тажрыйбанын негизинде. Силерге мен эмне үчүн айтып атамын? Анткени бизге Алла Таала динибизди ачык кылып берген. Бизде жашыруун эч нерсе жок. Мен да эч нерсени жашыра албайм. Силер сөзсүз эле мага келиш шарт эмес. Силер эгерде иманыңыз кубаттуу болуп, дин шариятты туура түшүнгөн адам болсоңуз, таквачылыгыңыз бар болсо, машалла, мына ушинтип эле эмне кылып жанагындай кылсаңыздар, өзүңүздүн үй бүлөңүздү, өзүңүздү машалла жанагындай бир көздүн таасиринен, көрө албастын таасиринен айыктырып койсоңор болот. Түшүндүрө алдымбы? Иншалла бүгүн чыгарат муну азыр. Инстаграмга чыгарат. Ушуну көрүп, баарына эметип алсаңар болот. Макулбу? Ютубта да чыгат иншалла. Коркпой, үркпөй, муну мына кээ бирлер бизде коркунуч бар жүрөгүбүздөчү. Ай өзүмө өтүп кетсечи. Өзүңө өтпөйт. Монтер дегендер көрүп алгансыңар силерчи. Өзүнөн чыгарып аткандай калып бир концерт урушу берет. Калп. Не может быть. Түшүнөрбү? Түшүнөрбү? Баргансыңар, барган көзүңөр жылтырайт да табар алды. Ладно, бол.